Эми социалдык тармактардан байма-бай узатылган суроолордун бири тажрыйбасыздык делинип атат да. Мен ушулга чейин көп эле жерде айтып келдим. Тажрыйбасыздык дегенде кандай тажрыйбасыздык? Жегендик, ичкендик, бузгандык, ыйлаткандык, сыздаткандык. Bunday тажрыйба Кудайга шүгүр менде жок. Буйруса болбойт бул нерсе. Саясатчы дегенде деге, депутат дегенде деге, министр дегенде, президент дегенде кыргыз коомчулугу кимди түшүнүп калдык? Жана мен айтып кеткен негатив сыпаттарды түшүнүп калдык. Ушул убакка чейин бир депутат кээ бир деңгээлде элинин мүдөөсүн чеччү законду түрткөндүккө багыт алган жок. Бир министр кээ бир деңгээлде жетимдин башын сылап, ошонун турмушундагы түйшүктү чечип берген жок. Ушул убакка чейин кээ бир деңгээлде президенттер элге чыныгы журт атасылык кылган жок, аталык. Бул бир чындык. Эми ушундай негатив болгон сыпаттардын тажрыйбасы Кудайга чексиз шүгүр менде жок. Буйруса мендеги тажрыйба эмне тажрыйба? Мекенди сүйүп, желек желбиретүү. Кыргызстан коомчулугуну көтөрүп, демографияны көтөрүп, бул мамлекетти, элди сүйүү. Жакырларды жоюу максатында ар бир жетимге кол сунуулуу. Жыл сайын ушул жоомарттыкты көрсөтүп, өзүбүздүн кээ бир деңгээлде пайдага жарай билүүлүк. Бул биз ушул убакка чейин мандатсыз деле, бийликсиз деле, тактсыз деле колубуздан келишинче ушундай бир тажрыйбага ээ болдук. Кудай Таала бизди ушул тажрыйбага себепкер кылды. Эмнеге ушуну тескери жактан ойлонбойлу? Эмнеге ушу талапкерлерге ушул маселени ушундай тескерисинен койбойлу? Тажрыйбаңыз барбы? Элге жардам колун сунган. Тажрыйбаңыз барбы? Кыргыздын имиджин көтөрүү үчүн кыргыздын желегин желбиреткен. Тажрыйбаңыз барбы? Кыргыздын бейпил жашоосу үчүн күрөшүп аткан армияга жардам бергендик тажрыйбаңыз барбы? Мисалы. Эмнеге ушундай суроо узалбайт? Мен ойлойм, суроонун дагы алмашчу, суроонун дагы башка өңүттө берчү заман келди болуш керек. Кудайга шүгүр, депутат болуп деле ушул күндө, министр болуп деле ушул күнгө чейин жакшы жаман мамлекеттик түзүлүштөгү, мамлекеттин ушул мамлекеттик чарк, айланып аткан чаркта өз ордуну ээлеп келген, мамлекеттик казандан, мамлекеттик элдин жанакы ырыскысы болгон, элдин мээнетинен жаралган байлыктын казанынан бир кашык болсо да даам татып келген көп эле саясатчыбыз болду. Бирок тилекке каршы ушул күнгө чейин эгер ошондой тажрыйбага ээ саясатчыларыбыз элдин жүгүн көтөрүп кеткенде 29 жылда 1,5 чыкмак да. Туурабы? Мына мен муну көкүрөк какпай эле коеюн дедим эле. Бирок эмнеге мен кылган нерсем үчүн көкүрөк какпайм? Мен ооз-эки келечектеги кагаз үстүндөгү нерселерге көкүрөк какпай элемин. Ушул күнгө чейин биз ушул коомчулукка кылган нерсебизди эмнеге көкүрөк какпашыбыз керек? Ушул күнгө чейин бир саясатчыны айтыңыз, өз чөнтөгүнөн мамлекеттик деңгээлде 700 орунду мектеп салып, мамлекетке өткөрүп берген. Бир саясатчы айтыңыз. Бул мен үчүн сыймыкка тете тажрыйба. Бир саясатчыны айтыңыз. Ошо кыргыздын саны көбөйүшүнө сүйүнгөн, ошо сүйүнчүнү өзүнүн жанынан же чөнтөгүнөн чыгарып, ошол үй бүлөгө жардам кылып, салым кошкон бир саясатчы көрсөтүңүз. Эмнеге тажрыйбаны биз ошол жактан издебейбиз? Тажрыйба дегенде эмне?
экономикалык терминдерди жаттап алгандык. Тажрыйба дегенде эмне? Бир кружканы алып алып, дүйнө кезип, чардаңдап ойномокпу. Тажрыйба дегенде эмне? Эл кыйын акыбалда үйүнүн эшигин ачпай, үйүнүн дарбазасынан чыкпай, элден кабар албагандык. Биз андай, Кудайга шүгүр, тажрыйбага ээ эмеспиз. Буйрса биз андай тажрыйбага мындан кийин дагы ээ болбойбуз деп чыгып келатабыз. Биздин коомчулукта жакшы ишенич бар. Максатың калыс болсо, жандоо үчүн, колдоо үчүн жараткан. А максатың арам, кир болсо, колдоо үчүн шайтан. Ошого мен ишеним менен бул кадамга шилтеп чыктым. Биз ушул убакка чейин кылган ишибизди элге жар салып чыктык. Буйрса ушул кылган ишибизди эсе кылып мамлекеттик масштабта чоң бир деңгээлде кылабыз деп чыктык. Буйрса касиеттүү элим кемеңгерлигине, көрөгөчтүгүнө колдонуп деген үмүттө. Балык баштан деген. Же балык баштан сасыйт, же сасыбай дагы алдыга жылат да. Коррупция менен күрөшүүнүн биринчи эле формуласы бул адамдын, ошол мен күрөшөм деген адамдын напсини жеңгендиги. Бардык нерсеге себепкер болгон баленин бардыгы бул напсинен келип отурат да. Бир мисал катары келтирсем, башчы жесе, башчыдан кийинки адамдар дагы ошол жегенге өзүн ыктайт. А башчы таза жегендин ордуна кайра өзү ошол акча таап, же болсо ошол процессти ишке ашыруу үчүн алгандын ордуна бере турган болсо, өзү таза болуп тура турган болсо, мен ойлойм бул коррупциянын биринчи эле жеңүүнүн формуласы ушул. Ушул убакка чейин 29 жылдык Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында баары айтып келди. Бирок бардыгы тең ушул күнгө чейин ушул напсинин кулу болуп келди. Да кээ бир деңгээлде мындай айтайын, баягы бир аз элдин ырыскысынан жесем дагы, бир аз буйруса мамлекетти өнүктүрсөм дагы. Экөө бир убакытта болбойт. Ак менен кара бирдей кетпеген сыяктуу, адал менен арам бирдей болбогон сыяктуу, бул нерсени ошол адам өзүнөн болуш керек. Мен ушул убакка чейин ниет кылып келгеним, өзүмө жараша буйруса команда түптөсөм. Өзүмө жараша команда менен элди жакшы жагыбыз менен кылган ишибиз, таза адал сөзүбүз, ак калыс максатыбыз менен буйруса элди таң калтыра алды атабыз. Бул да болсо мен баягы ишеним менен айтып кетем. Ушул убакка чейин мандатсыз деле, бийликсиз деле колубуздан келишинче коомчулукту жакшы жагыбыз менен таанылып, коомчулукка жакшы жагыбыз менен коомчулукту таң калтырып келаттык. Эми ошол масштабты мамлекеттик масштабка эмнеге чыгарбашыбыз керек? Мисалы мен өзүмдүн деңгээлимде берген үйлөрүм 5, 10, 15, 20 болсо, мамлекеттик деңгээлде ошол 1000, 15, 20 миң үй болсун, батир болсун мисалы. Ушул убакка чейин желбиреткен желектерибиз жылына бир облус, бир дубан болсо, мамлекеттик деңгээлде жылына 10, 15, 20 желек желбиресин. Кыргыздын ар бир дөңсөөсүндө кыргыздын желеги, туусу желбиресин. Бул эмнеси жаман? Ушул убакка чейин армияга 500 миң, 700 миң, 1 миллион сомго чейин жардам берип келатсак, жалгыз жаныбыз менен, жалгыз компания катары. Ушул сумма балким буйруса 10 миллион, 100 миллион, 1 миллиард сом болсун мисалы. Эмнеге болбосун? Биздин кылган иштер, мен ушул убакка чейин баягы жан дүйнөм менен туюп келатам. Кылган иштерибиз бир гана бизнесмендин кылышы керек болгон иштер эмес. Кылган ишибиз буйруса мамлекет кылчу деңгээлдеги кылган иштер болчу. Бул деген мамлекеттик идеологияга ыкталган иштер болчу.
улуттук идеологияга катталган иштер болчу. Буюрса ушул багытты эгер эсе мамлекеттик масштабка көтөрө турган болсок, буюрса мамлекет башчынын деле алдыңгы биринчи кезектеги кылышы керек болгон иштер ушул биздин эле кылып келаткан иштерибиз. Жерибизди тактап алар, элибизди барктап алар, элим деген инсанга бата берели, кыргыз эли бата берели. Талдачы кыргыз, тандачы кыргыз, ойгончу кыргыз, ойгончу кыргыз, сатылба кыргыз.